Согуштан жаралган ачарчылык ушул трагедияга алып келди. Ага кече болгон окуя чоң далил. Каза тапкандар жана жарадар болгондор үй бүлөсүнө тамак аш издеп ачка жүргөн адамдар эле. Мен жарадарлардын биримин. Балдарыбызга тамак аш алуу үчүн эртеден кечке Али Рашид көчөсүндө жүрдүк. Бирок ал жардамдын акысын каныбыз менен төлөдүк. Миңдеген адамдар күлгүм талаш чогула баштаган. Алар унаалар гум жардам алып келе жатканын угушкан. Анда дыйкандар, механиктер, биздин BBC-нин оператору, мугалимдер жана ошол жердеги оорукананын докторлору келген эле. Израиль дрону караламан топ гум жардам унаасын курчап алганын тарткан. Бул аргасыздыктын оор көрүнүшү. Аскерлер жардам таратылышы үчүн танкалар конвойду кайтарганы барганын айтып, башаламандык үчүн топтошкон элди айыптады. Кээ бирлери башкаларын күч менен түртүп, атүгүл тебелеп өлтүрүп, гуманитардык жүктү талап тоной баштады. Тилекке каршы окуяда ондогон газалыктар набыт болуп, жараат алышты. Армия, жоокерлер эскертүү катары адегенде асманга ок чыгарганын, андан соң коркунуч жаралганда адамдардын бутуна мээлегенин билдирди. Жардам конвоюнан ыракта жөрмөлөп бараткан бул кишини караңыз. Түндүк Газанын ооруканасы ок тийген жарааттарды көп таарлаганын айтат. Израиль аскерлери атууну токтоткон соң биз кайрадан гум жардам алууга бардык. Бул кишиге ок тийип, унаа да тебелеп кеткен. Мен ун жана бир аз консерваларды алып, унаадан түшкөнүмдө алар бизге ок чыгарышты. Мага ок тийди. Ошондо жүк ташыган унаа жүрүп, менин бутумду тебелеп кетти. Биз балдарыбызга ун алганы барганбыз. 2 айдан бери малдын жемин жедик. Ал дагы түгөндү. Биз эмне кылышыбыз керек? Кайда барышыбыз керек? Бул окуя Газа тилкесинде 4 ай мурун башталган согуштан бери 30 000 адам өлгөнү айтылган күнгө туш келди. Өлүм мында капысынан көз көрүнө келип калат. Ал эми ачарчылык өмүрлөргө билдирбей кол салууда. Камал Адван ооруканасында Ахмат Муса сыяктуу ачкалыктан оор абалда жаткан ымыркайлар бар. Бул ымыркайга сүт жетишпей оор абалда жатат. Апасы аны эмизет, бирок ал өзү ачка. Ал эми кургатылган сүт жок. Бул бала 1 айлык кезинде урандылардын астынан куткарылган. Үй бүлөсүнөн 24 адам набыт болгон. Ал эми биздин оператор видеого тартып жаткан кезде бул кызыл инкубатордогу кыздын жаны үзүлдү. Анын оорудан жабыркап турган абалын ачарчылык ого бетер начарлаткан. Ал эми учурда бул сыяктуу кичинекей балдардын өмүрү үчүн чоң күрөш жүрүп жатат.